Дүйнөдө төрөлгөн наристелер бар мусулман болот дейт. Капырлардын үйүндө төрөлсө дагы чын ооба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте бар. Ар бир наристе кимдин үйүндө төрөлсүн айырмасы жок. Ал фитратта төрөлөт деген, иманда, исламда мындайча айтканда, эгерде аны тек койсо, ал сөзсүз Алла Тааланын бирдигин, жалгыздыгын, бардыгына ишенген киши болуп чыгат деген сөз да. Албетте жөөттөр аны кайра жөөт кылып алат. Христиандар болсо баланы наристени христиан кылып алат. Мажусилер деп коет, от парастар. Алар болсо мажусилер, алар өзүнөн эме кылып алат. Ушинтип ар бир наристе төрөлгөндө сөзсүз иманда, исламда, фитратта төрөлөт деген. Бизде таласта фасолго акча таратышат. Күзүндө фасол чогултуп алышат. Бул болобу? Болот. Буну бейсалам деп коет. Bizde биздин шариятыбызда бар нерсе бул. Алдын ала азыр акчаны бересиз, ал болсо эмени күзүндө Кудай кааласа картошкабы, фасольбу, кандай эгин болсо алып аласыз да. Бул жерде экөөнө тең пайда. Сатып алуучуга да пайда, дыйканчы сатуучуга да пайда да. Ошо бейсалам деп коет. Бунун өзү шарттары бар. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткан шарты ошо 7 бар да. Эң биринчиден эмнеге акча берип атасыз сиз? Фасольго дедиңиз. Хорошо. Фасольго бул дайым болуш керек, чечилиш керек. Фасолдун дагы кандай немеси, түрү, ошо сорту кандай? Аны да чечишип алышыбыз керек. Кийин аны сен кичинекей, анан чоң деп талаш болбосун. Үчүнчүсү кайрак жергеби же суубу? Кандай жерге? Буну чечип алышыбыз керек. Ушуну айтып коет, баягы джинс, наву, сыфат депчи. Андан кийин дагы канча акча берип атасыз азыр? Буну чечиш керек. Сизге канча килограмм берет? Буну чечиш керек. Качан берет убакытты? Буну чечиш керек. Кайсыл жерде берет? Таластын өзүндө же болсо Бакай атадабы, же Бишкекке алып келип береби, Скалатка алып келип береби? Ошону дагы бере турган, тапшыра турган жайды дагы чечиш керек. Ушулар болсо, анда дурус болот, дурус болот.